Адам, мусульман адам ооруйт го. Аллаху акбар. Зияратына барган киши менен чогуу 70 000 периште барат. Дуа кылат экен ошолор, истигфар кылат. Ошо зияратка барган. Эми ошол жөнүнө зияратка барган кишиге 70 000 периште дуа кылып атса, ооруп атканга канча? Канча? Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, ооруп аткан адамдын жанына барып отуруп тур, Аллахнын рахматында чөмүлүп турган болосуң деген, райымына. Айткын, дуа кылсын бизге деп, анын дуасы түздөн түз кабыл деген. Ооруп аткан дегени субханаллахны согуу жазылат деген. Кыйналат го, деген. Бар субханаллахны согуу жазылат, зикирдин согуу жазылат. Аллах мусулманды бу дүйнөдө мусулманды оорутат, оору берет, ахиретте азаптабаш үчүн. Капырга бу дүйнөдө оору бергени, бу дүйнөдө азап, тиягында отдельный азап. Ага азап катары. А мусулманды тазалоо катары келет. Ла бас тахур иншааллах. Ошон үчүн оорунун зиятын кылганда айтабыз да, ла бас тахур дегени эч нерсе эмес, бу тазалануу. Иншааллах Кудай кааласа бу. Адам оорулуун бергенде адам оңолуп калат, дуасы кабыл болот, кичпейил болуп калат, текеберлиги сынат. Көп пайдалары да бар бунун.